30 май күнү президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарына жаңы сейилбак иш сапары боюнча барган. Анда президент мындай кайрылуу жасады. Түптүн борборунан өтсөң, аткана бул жакта эле калсын. 3 ай мурун кыш кетти. Кышында жолго себилген кум ошол бойдон жатат. Бордюрдун жээгиндеги таштандыларды сураба, мындайча айтканда чочкокана болуп калыптыр. Анан токтоп калып сөгүш жарыялап тазалагыла деп айтып келдим. Муну менен мен эмнени айтайын деп жатам. Ушундай жакшынакай кылып жасап берсеңер, ошону колдонгонду билбейбиз. Анан сүйлөсөк асмандын башын сүйлөйбүз. Сындасак асмандын башында туруп алып сындайбыз. Кичине өзүбүздү оңололу деп айткым келип отурат. Мына аксакалдар отурушат. Ушул жаштардын кичине тыйгыла, тарбияга салгыла, деди Садыр Жапаров. Түптүн центринен өтөсүң да. Өтүп келатсам, баягы аткана биякта калсын да. 3 ай мурун кыш кетти. Кышында жолго сепкен кум ошо бойдон жатат. Бордюрдун жээгиндеги мусорларды сураба. Чочкоканада мындайча айтканда болуп калыптыр. Анан токтоп алып сөгүш жарыялап урушуп анан тазалагыла деп айтып келдим. 1-июндан 2-июнга караган түнү Ош шаарынын Огуз айылында жол кырсыгы катталып 3 өспүрүм каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, айдоочу мектеп окуучусу болгон. Ал уруксаты жок машинаны айдап үйдөн чыгып кеткен. Жолдон жаш бала унааны башкара албай, унаа каналга түшүп кеткен. Ал баланын жанында дагы 2 мектеп окуучусу болгон деп айтылат маалыматта. Төкмө акын Кубат Тукешев социалдык тармактагы баракчасына Ала Тоо аянтына концерт көргөнү экинчи барбай турганын айтты. Концерт жакшы эле болду. Бирок жоголгон балдар, кыйналган ата-энелер, бутуңду койгонго жер жок. Жакын барайын десең үндүн бийиктиги кулагыңды жарчудай. Алыстан көрүнбөйт, отурганга жер жок. Турайын десең бутуң таалайт. Баламды жоготуп ийип кайра табылып калды. Балдарын издеген ата-энелер, ата-энелерин издеген балдар, унаа тыгын, эл тыгын. Иши кылып майрам күнү негативге айланды. Борбордук аянт концерт көрө турчу жер эмес экен. Бул борбордук аянтта бизге бир чоң 100 000 орундук стадион керек экен. Ошол стадионубуз эрте курулуп калсын, деди ал. 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Бишкектин Ала Тоо аянтында концерт өткөн. Анда Дебилионстун концертин көрүүгө миңдеген адамдар келишкен. Мерим Жуманазарова Бишкек шаарында өтүп жаткан рейтингдин мелдештин жарым финалына чыкты. Ал эркин күрөш боюнча 68 кг салмак категориясында күч сынашып жатат. Жуманазарова 1/4 финалында казакстандык Елена Шылгина менен күрөштө. Беттеш 1-1 эсебинде жыйынтыкталып, жеңиш Жуманазаровага ыйгарылды. Казакстанда өткөн Азия чемпионатында Жуманазарова менен Шылгина коло медаль үчүн күрөшкөн. Бирок ал беттеште казакстандык спортчу башы менен Жуманазарованын мурдуна сүзгөн. Жуманазарованын мурду канаганына байланыштуу беттеш токтотулуп, дарыгерлердин жардамынан кийин дагы кан токтобогондуктан жеңиш казакстандык спортчуга ыйгарылган болчу. Калыстарга нааразы. Эми бул жерде эмнегедир? Бүгүн Чолпон Ата шаарында президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы менен Европа биримдиги Борбор Азия деп аталган экинчи саммити өттү. Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Кыргызстанга келгенин өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Мишель аталган иш-чарага катышуу үчүн келген. Андан сырткары саммитке Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан башчылары катышмакчы. Ал эми эртең Европа кеңешинин президенттеринин Кыргызстанда расмий сапары болот.